үй бүлөдө эркек киши аялын чок сыпаттары менен дагы доомат коюп берет. Бул андай, анан бул мындай кылып бербейт. Айрыкча кичине разбор болгон учурлардачы. Мынерин кылбайт. Күнөө кылгандардын көпчүлүгү өзүнө жагатырган фото беретін адамдар бар жанындачы. Керек болсо Куранда дагы аракты пайда бар деген. Алкаш шоферлорам бар, бул жерге барганда мен рулде элем деп ичпей коет го. Нарагында сөз өтпөгөн кончен адамдар калды. Аларга 3-чү аят бар. Иннаху ричс деген, бул ыплас нерсе. Фаштанибу, ондан алыс болгула деген. Доомат 3 түргө бөлүнөт. Колдон келишинче мына убактыбыздын жетишинче аракет кылып калайлы. 3 бөлүккө бөлүнөт. Биринчиси эң чоңу Аллахка болгон доомат. Экинчиси Аллахтын элчисине, пайгамбарыбызга болгон доомат. Үчүнчүсү андан башка адамдарга доомат. Бүгүн эми көбүрөөк адамдар бири-бирине койгон дооматы жөнүндө, тухматы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бирок ошол катарында айтып кетели, Аллахка болгон доомат жөнүндө Анкабут сүрөсүндө وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ. Адамдардан, залымдардан эң залымы бар. Ушулардан өткөн залым адам бармы? Аллахка жалган нерселерди токуп чыккан. Же аларга келген акыйкатты жалганга чыгарган. Алайса фи жаханнам масулил кафирин. Уш Аллахка ишенбегендерге тозок орун эмеспи? Анткени Алла Таала өкүмдү алып келатса, Алланын өкүмүн четке чыгаргандар, булар Аллахка болгон дооматтын эң чоң коюп аткандар. Дагы бир кандай болот дегенде, Аллахка доомат коюу мындай болот. Биринчи сүрөт Аллахтын келген аяттарын өзгөртүшөт. Билип туруп, мындай нарака берака буйтапчы. Анткени Куран мындай да, туугандар. Алла Таала бизге түшүндүрүш үчүн бир өкүмдү 2-ден 3-төн кайталап келген. Аны билип туруп кеде доомат коюш үчүн бир-эки жерин жаап туруп, экинчи жерин ачып чыгат. Ушундай дооматтагы адамдар дагы бар. Бул эми шариатты чукураак түшүнгөн илим ахли жакшыраак түшүнөт. Ошентсе дагы мындай түшүнө турган деңгээлин айтайлы. Мисалы, арак тууралуу келген аят бар. Динди жаман көрсөтөм деген адам Куранда арак жөнүндө аракты пайда деп айтканбы же айткан эмеспи? Билесиздер, ушул аракты биринчи анда пайдалар бар, зыяндары бар. Бирок зыяны көбүрөөк деген. Дегенде биринчи катмар токтоткон. Анткени ислам жаңы келгенде бардык алкаш болгон. Дээрлик көпчүлүк алкаш болгон. Акылдуу адамдар таштаган. Акырын дин ушинтип кайтарат. Экинчи келген аят бар. Ла тaqrabus салатантум сукара деген аят бар. Силер мас абалыңардан намазга жакын болуңар. Дегенде намаз фарз экендигин билет дагы, эми мас болгон болсо эмне болот? Намаз окуй албай калат экен. Кой деп туруп ичпей калышкан. Барбы? Алкаш шоферлорам бар, бул жерге барганда мен рулде элем деп ичпей коет го. Бул эми жаңы шариат келип аткан үчүн. Азыр пешин болду да, азыр ичип алсам, пешин окуй албай калам. Пешин окуй албай калсам күнәкар болом деп дагы ичпедим. Ошентип дээрлик коомдун көпчүлүгү аракты таштагандан кийин нарагында сөз өтпөгөн кончен адамдар калды. Аларга 3-чү аят бар. Иннаху ричс деген, бул ыплас нерсе. Фаштанибу, ондан алыс болгула деген. Толук ушу менен арам болгон. Бирок ушуну унутуп айтып келишет. Керек болсо Куранда дагы аракты пайда бар деген. Бул эмне деп аталат муну? Бул өтүп кеткен этаптагы нерсени бурмалап аяттап келген болот. Бул Аллахка болгон доомат эсептелет. Түшүнүп атасыздар да? Буну ла тaqfu ма лайса лака бихи илм, билбеген нерсең жөнүндө оозуңду ачпа деп кээде мынтип бурмалабаш керек. Ушундай коомдор бар. Вa'буд роббака хатта я'тияка al-yaqin. Роббиңе ибадат кылгын, сага якин келгенге чейин деген. Якин деген сөздүн мааниси өлүм келгенге чейин деген маани. Анткени адам өлгөндө точно ишенет да. Экинчи бир сүрөтү Алла Тааланын айтпаган нерсесин Аллах айтты деп берет. Мисалы, кээ биркилер бар, алымдардын сөзүнөн Куран деп, Куран эмес нерсени дагы бир аятка кошуп берип, ушинтип Алла Таала айтпаган нерселерди айтып, халал нерселерди арамга чыгарып, арам нерселерди адалга чыгаргандар бар. Бул дагы күнөө. Мисалы, жана айттык го, арак ичкен күнөө, арам. Бул чоң күнөө. Бирок аракты алып туруп бул халал десе, бул кафир болчу. Неге дегенде, Аллахтан дагы мен акылдуураакмын дегенде. Бул доомат эсептелип калат. Алла Таала шариатты жакшы түшүргөн эмес, мен өзүм жакшы кылып түшүндүрүп алдым дегенде. Бул Аллахка болгон доомат. Үчүнчүсү, Аллахка болгон доомат билбей туруп фатва берип туруп.
бир өкүм бар, өзү да жакшы түшүнбөйт, бирок мындай болот, анан мындай болот депчи. Аны мен айтам, мен айтканым кыла бер. Мен айттым, ушундай болот деп туруп өкүмдү бере берген. Күнөө кылгандардын көпчүлүгү өзүнө жагатырган фото бере турган адамдар бар жанында. Акыйкатты айткан адамдарды укпайт. Анткени мушриктер дагы ушундай болгон. Неге мушриктерден, Аллахтын динине кирбегендерден көбү байлар, акылдуулар, эл башкаргандар биринчи кирген эмес. Анткени дин келди дагы силердин мындай кылган иштериңер ката, монтип жашагыла десе, текеберлигинен ошо менен жашагысы келбеди дагы, эптеп жол таап кылып аткан ишин турганга аракет кылды. Азыр дагы ушундай бар, кичине акчага кийип коюп эле, кичине бийигирээк машина айдап, кичине акча кармап калса эле, шарият туккусу келип атат дагы, өзүнүн кылынып аткан ишин туура дей турган адамды издеп, эптеп ошону алып келип, жемдеп, багып, өзүнүн бир мындай нарака биракка кыйшыкта турган болдосун багат. Башканы укпайт. Анткени башкасын укса эле сеники ката деп чыгат да. Ошол нерсеге чыча алайт. А эмнеге карапайым эл ыйманы бекем болот? Туура болсо кабыл ала берет. Любой дамланы уга берет да. Акыйкатты айтта уга берет. Экинчи бөлүгү пайгамбарга болгон доомат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бул Сахих Бухари жана Муслимде келген: "Мен кадаба алайя мутааммидан фалятабавва мақ'адаhu минан нар." Кимде ким жалган айткан болсо, атайлап мен айтпаган сөздү пайгамбар айтты деп айткан болсо, тозоктогу ордун күтө берсин деген. Пайгамбар эч кандай лицензия берген жок. Мен атыман да сүйлөп коер эле депчи. Кол коюп коер эле деген эмес. Пайгамбар айтса айтты деш керек. Пайгамбар айтпаса айтты деп айтып бериш, эстен чыгарып дагы айтыш, тактабай дагы айтыш, бул тозок алып бара турган нерсе. Бул пайгамбарга болгон доомат эсептелет. Кээде бар. Хадистен мут келет. Бирок хадис эмес, ал бир алымдардын сөзү болуп чыгып калат. Аятта мындай келет деп туруп, же болсо ушинтип пайгамбар айтпаган сөздү тактап айтыш, бул оор күнөө эсептелет. Ошондуктан шариятыбыз бири-бирибизди үндөгөнгө буйрут, бирок үндөп аткан учурда жалган аралаштырбаганга эскертет. Так билбейсизби? Мынтип айтсаңыз керек. Мен хадис бекен, аят бекен билбейм, бирок ушундай. Же болбосо хадис экенин точно билген болсоңуз, анда айтыңыз, бул хадис деп. Бул көйгөй жок ал нерсеге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Инна мин а'замал фира", жалгандардын эң чоң жалгандары эсептеп берген. Биринчиси айядда'i ar-rajula ila ghayri abih. Бирөө өзүнүн атасынан башка бирөөнү мен паланчанын баласымын деп айтыш эң чоң жалган. Экинчисине ау юра айнаху ма лам тара. Экинчиси түш көрдү дагы көрбөгөн түшүн көрүр. Кээ бир кишилер бар го. Ким пайгамбарды түш көргөн десе, авторитет болушуна мен көргөм деп айтат. Көргөн эмес алчы. Мен көргөм, мындай болгон деп жалгандарды айткан. Бул дагы оор күнөөдөрдөн. Үчүнчүсү ау якулу Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ма лам якул. Пайгамбар айтпаган сөздү пайгамбар айтты деп айтыш, бул дагы чоң күнөө. Кээде бир маселе мында такташканда текебеликтин айынан жеңилип калбастыктан пайгамбар айтты деп бир нерсени айтып берген болсо, бул оор күнөө эсептелет. Хадис барбы? Айтышыбыз керек. Хадис жокпу? Айтпаш керек. Сахабалардан дагы дайым жанында жүргөн сахабалардан көбү хадис риваят кылган эмес, адашып албайын депчи. Бирок азыркы күндө ушундай болуп атат. Эч кандай бир чектөөлөрдү карабай калдык. Текебелик ашып кетти да, мен айта берем депчи. Аллах айтпаган сөздү эле айтып, шариятта андай, Аллахтын акысына да кирип, пайгамбардын акысына да кирип, керек болсо хадисте келген деп берет. Пайгамбар мынтип берген деп адамдардыкын айтпай эле, адамдарды адам ордуна көрбөйт кеңирчи. Бул мындай, бул мындайча. Үчүнчү нерсеси адамдардын акысы. Керек болсо ла илаха иллаллах деген сөз менен адамдар корголгон. Алардын акысы жөнүндө сүйлөш керек. Куранда Алла Таала мынтип айткан: "Кадалика жа'ална ли кулли набийин адуан шаятинал инси вал джин." Биз мына ушундай шайтандарды кылып бергенбиз, жинден жана адамдан болгон. Кимдерге? Пайгамбарларга жана пайгамбарларга элчигендерге. Юхи бa'духум ила бa'д зухруфал qawl гуруран. Алар текеберленип, бир кооз сөздөр менен бири-бирин ушакташа берет. Доомат кылыпчы. Жамандаштын бир башкача бир тактикасы менен бири-биринин ортосунда гыйбат кылат, ушактайт. Вала ша'a rabbuka ma fa'aluh.
Өзү Аллах каалаган болсо алар ушактай албайт. Сиздин абириңизге тийише албашы мүмкүн. Фадархум ва ма яфтарун. Тек кой алар ошо токуп чыккан нерселерин айта берсин. Ан'ам сүрөсү 112 аят. Негизинен алып караганда, кээде карасаң, үй бүлөдө эркек киши аялын чок сыпаттар менен дагы доомат коюп көрөт. Бул андай, анан бул мындай кылып бербейт. Айрыкча кичине разбор болгон учурлардачы. Мунерин кылбайт. Туура кээ бир кемчиликтер болушу мүмкүн. Мисалы, жарым метр болсо 60 сантиметр кылып айтат да. Же 1 метр кылып айтат да. Бонус өзүнүн жагын өткөрүп, буну начарыраак деп турап келиш үчүн. Туурабы? Кайненелер бар, ошентип айтат. Эми келин тарап бар, кокусу болсо күйөө бала үйгө акча алып келбейт, мындай кылбайт, короче, тирликтин баарын мен кылып койгом депчи. Ал дагы 1 метр ашырып айтат. Ушул бохтан. Же болбосо кошуналар бири-биринечи. Кээде уруш талашып кетсе, кошуналар койгула, эмне талашасыңар десе, бул өзү мынтет деп туруп дооматты монтуп ашат. Онун дооматына чыдабасам бул ашырат. Бул оор күнөө ал дооматчы. Аллах Таала Куранда айткан: "Ла яжриманнакум шанана кауmun алла та'дилу." Силер бирөөнү жаман көргөнүңөр силерди адилетсиз кылып койгон. Адилетсиз кылып койбосун. Ва адилу адилет боло фа инна aqrabu lit-taqwa. Ал таквалык, Аллахтан коркууга жакыныраак. Бирөөнү жаман көрөсүз, аны башкалардан сиздей жаман көрүш үчүн ашырбаңыз. Адилет болсаңар, чын мен жаман көрөм, бирок нерге чейин эле бар депчи. Анын жамандыгы 40 сантиметр эле өзүчү. 50 болсо ham кичине паска түшүрүп айтып коюңуздар. Ашырылган доомат. Эми өзү жокто болгондо плюс кыйбат менен. Айрыкча эки адам талаш тартыш болгон убакта дооматтын арасына жөн эле кайнап калды. Саат ибн Аби Ваккас деген сахабаны билесиздер. Умар радиаллаху анху муну Куфага башчы кылып жиберген. Куфа билесиздер, биздин Абу Ханифа мазхабы таркаган жер. Куфа мусулмандардын колуна өткөндө биринчи Саат ибн Аби Ваккас жиберген. Анан билесиздер, адамдардын арасында сөзсүз сасыктар болот билесиздер, жалаң эле арызданып эле эч ким жакпайт алчы. Ал өзүнө өзү ham жакпайт. Кечке башкармалыкка жазат, онтет, көчөгө жаман, булар ушундай бохтанчылар бар. Мен айта турган нерсе алар үчүн алар оңолбойт аларчы. Алла Таала дархум яфтарун деген алар айта берсин. Ага аркасынан таза табиятта мерчип кете берет да, болор эткен депчи. Ушундай адамдар Умарга кат жазышты. Бул Саат ибн Аби Ваккас сахабаны айтат да. Бул адилеттүү өкүм чыгарбайт. Биздин мындай сарияга жөнөткөнбүз өзү катышпайт. Намазга келип катышпайт. Биздин акыбызды жейт. Ушундай кыскасы бир барак арыз, заявлениечи, каралуу арызы, каракаттар. Умар радиаллаху анху атайын комиссия жиберет. 5-6 адамдан турган тактап келген. Ал адамдар келет дагы мешиттерге келип, мешиттен чыккандан кийин 1-2 адамдарга жолугуп, Саат ибн Аби Ваккас кандай болуп атат, жумуш кандай алып баратат деп билесиздер, элчилик. Элден сурайт, баарынан эле жакшы эле сөзү бар. Аракет болуп атат, жакшы деп. Акыры аныкташ керек да, комиссиянын кыла турган иши кайсыл? Сөз түрдө таштап да койбош керек, анткени залым болуп кетет. Аны элдер чогултат дагы, биз ушундай Саат ибн Аби Ваккастын аркасынан жаман дооматтар кеткен, бирок тактасак таза чыгып атат. Эми кандай дейсиңер? Дегенде неге бизден сурабагыла? Булар мындай адам деп аябай жамандайт. Жамандаганда ушундай адамдар бар, билесиздерби? Бетине жакшы, бирок аркасынан көп жамандайт. Саат ибн Аби Ваккас ошол жерде мындай ачуусу келгенинен актангысы келбedi. Актанса не болот? Бул сахабалардын деңгээлине туура келбейт да. Өзү мусулман адам болуш керек. Аркасынан бирөө жамандай берсе, ит үрөрөт, карбан жүрөрөт деп коет го. Ал иттер көп да. Баса бериш керек. Ага кайтып барган мусулманга жарашпайт. Элестетиң, кербе менен кеттас. Бирөөнүн ити үрсө, сизди эмне деп урат? Сизди коркок деп үрөт, сизди эмне дейт? Уру деп үрөт. Ого түшүп алып теңелсе болот. Саат ибн Аби Ваккас бирок ачуусу келгенде мынтип айтты. Аллахым могул адамды доомат кылгандыгы, өзүң өмүрүн узун кыл, өмүрүн узун кыл. Доомат кылгандыгын өзүң көрсөт деди. Деди, башка сөз сүйлөгөн жок. Не дейсиң деди Саат. Деди, Аллахым ушу сүйлөгөндөрдү өзүң өмүрүн узун кыл деди. Дегенде ошондо бир нече адам эле алар каарыды, элден көп жашады, ушунчалык каарыгандан каштары өсүп көзүнө чейин жетип кетти, жүдөпчү. Кедейчиликтен кыйналды, бала чакасына карабай калды дагы, базарларда тилемчилик болгон деңгээлге чейин жетти. Анан ар кимдин ошондой жашта туруп дагы ыйманы Алла Таала назарын үзүп койгонда,
жаш кыздарга карай турган, кыйшылаңдай турган болуп өттү. Анан адамдардын баардыгы айтты, бул доорунда ошол Саад ибн Аби Ваккасты ба доомат койгон эле мынтип эле деп, уже Аллах Таала кийинки муунга өзү шухут кылып койду. Айта турган нерсе, бул доомат ушундай оор күнөө бир адамдын абирине тийишет. Неге Саад ибн Аби Ваккас ушул сөздүн ачуусу келгенин айтты? Анткени кээде бир жакшылык ишти кылып аткан адамдын аркасынан каралай берген болбосо ал адам алсырай түшөт. Ошондуктан шариятыбыз арам кылган кимдерди? Адамдарды ушактаган жана доомат койгон. Жана айрыкча адамдардын үстүнөн иштеп аткан башкармалыктарды дагы жамандаганды арам кылган. Ушинтип эле кечке бу бийлик жака кичине пакта коюлат дегенде, жаманбы, жакшыбы элдин үстүнөн жоопкер болгондо кемчилдиги чыгат. Ошол кемчилдигин эл арасында таркатпаш керек, арам. Неге дегенде таркатсаң, элдер тартиптен чыгып баштайт. Алар өздөрү да кылдат, мен да кылам деген нерсе. Бирок шариятыбызда бар, эскертиш керек, кантип эскертиш керек? Өзүнө жетиш керек. Экинчиси бар, адамдар арасында дин таркаткандарды да үстүнөн жамандаган, бул да арам. Эң чоң күнөөлөрдөн. Алымдар айтты. Неге дегенде, анда адамдар динди карманбай калат да. Ушу молдолорду ham көрдүк, айтканын кылганын кыла деген. Олор мындай касаги бар. Зато мен мындаймын деп алат. Мисалы, өмүрү тахажд окуган эмес, бамдатка кирбейт өзү негизичи. Бирок молдонун битте касагын кылган да. Уну мен мындай кылбайм, короче. Деп туруп болду. Бул куптанан окуйт да. Ошондуктан анын айыптарын риваят кылыш керек дагы, бирок мусулманчылыкка өзүн айтып койсо болот. Дамла мындай маселе бар. Сизде мындай болду, бул жакшы нерсе. Бирок аркасынан айтып жүргөн нерсе не кылат? Динди адамдар карманбай калышына себепчи боло турган нерсе. Өзү негизи эле жалпы эле бул деген сөз эки адамдын акысы оорураак дегени, башкаларды кеңири сүйлөй бериш керек эмес, башкаларды да сүйлөй бериш керек. Анткени башкаларды сүйлөсөң, ал адам түнү менен уктабай чыгат. Кээде бирөөнү бир уруп туруп караңгыда үйүнө кирип кетет да, жүгүрүп барып туруп бир уруп туруп кетип калдыңыз да. Көгөргөн бойдон калды. Байкуш эчтеке кыла албайт. Ол байкуш каполо жери тең туруп 1-2 сааттан уктап калат да. Бирок сиз тилиңиз менен уруп койдуңуз да. Ол анан мынтын ошонун риваяты келип калды. Ол адам таң аткыча уктабашы мүмкүн. Ошону ойлоп жатып, кайра уну ал адамды кайра кайтарып же жамандай албайт, башка койт. Ошондуктан бул оор күнөө туугандар. Биз абайлашыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силерден 3 нерсени жаман көргөн деген. Бирөөсү кыйла ва кал. Бирөө айтты, бирөө айткан экен, имиш тактагыла деп Алла Таала айткан. Эгерде силерге бир туура эмес кабар кетсе, ким болбосунчу, катардагы адамдарды бирөө жамандаган эле кабар болсо, шыр ишенип кетиш, бул төмөндүк даража. Аны тактагыла деп. Тактагыла кандай? Баягы Куду Умар радыйаллаху жибергендей эле башкаларды жиберип, сурап, же болсо өзүнөн чакырып сурап, кеңирчилик го. Же телефон бар чалып, мен сенин жөнүндө мындай сөз кетти эле, капа боло берейинби же капа болуп эле кое берейинби деген сөздөр менен тактап алыш керек. Бул биздин шариятыбыз буйруган нерсе. Биз кыска убактыбызда доомат коюу жөнүндө сүйлөштүк. Доомат коюу 2 эсе күнөө, кыяматка тоодой сооктор менен барып туруп, баарын доомат койгон адамдарга таркатып берип коелу. Хасан Басри айткандай, Хасан Басриди ким жамандаса, доомат койсо ага белекчини өтөткөрүлө. Анткени кыяматта мага жакшылыктарыңан берем деп, мени ушактап койсун депчи. Ошентип биз жөн эле бир адамдардын күнөөсүн албайлы. Ансыз деле биздин сооп тамылдарыбыз аз, ал эми күнөөлөрүбүз көп. Аллах Таала баарыбызды ушундай күнөө иштерден алыс кылган болсун. Амин.